Саламатсыңарбы, Арутан көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү. Айкидонун ыкмаларын көрсөтүүнү улантабыз. Бул ыкманын аталышы кайтен наге. Эгер бул өзүнө ыңгайлуу, коопсуз абалда турган болсо, мага чабуул жасайт. Ошон үчүн биринчи тең салмактан чыгарып алышыбыз керек. Ал үчүн экинчи бош колубуз менен бетине урабыз. Урганда артка кетти. Эми колун денесинен алыстап туруп, колтугу жака киришим керек. Кирип туруп колду ылдыйга тез тартам. Тең салмактан чыгарып алуу үчүн жана айтып кеткендей, бетине урамын. Бул артка кетенчик дегенде колтугу жака кирем, колду кармап туруп. Ылдыйга тартам. Колду кармап алышым керек. Экинчи бут менен кирип туруп, артка кайрылам. Айкидонун бардык ыкмаларын аткаруу үчүн биринчи кезекте атандашты тең салмак абалынан чыгарып алышыбыз керек. Тең салмактан чыгарганда гана бул бизге чабуул кое албай калат. Ыкманы туура жасоо үчүн көп жолу кайталоо керек. Шашылбастан туура көп жолу кайталоо менен гана айкидонун ыкмаларын жакшы үйрөнсө болот. Бүгүнкү ыкмабыздын аты Учи кайтен наге. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.